ушу эки буканын арасында бир кызыл бука бар болчу, ошол бука өлүп калды. Биз бир сарайда бир 2 сааттын ичинде өлүп калыптыр да, бат эле эмне себептен болгону белгисиз болуп атат. Негизи ичин карасам бирок ичи көпкөн сыяктуу болуп атат да, ичи көп өлдү деген ойдо болуп атам. Карасам да текшерсем таза эле экен. Ушундай да болот эми букалардын арасында. Негизи мынтип өлчүмөс эле ошо таң калыштуу болуп атат, биринчи жолу болуп атат да бизде. Мен баягыда бир сурагам, уй жоголуп атат деп, ошол уйду таптык. Бул эң акыркы айыл, Ири суудан кийинки айыл бар, Төш булак деген, ошол айылдан табылды. Кыздар, жүргүлө кеттик. Бул кыздарды эшикке чыгарып сугарып келели. Бүгүн 2-күн 15-и, анан жаңы эле бокторду чыгарып бүттүк. Баса бокто эле айтып беребиз да, эми кык деген башка нерсе болот атпайбы? Бок деген ушулар бок болот, анан кык башка да атыч. Анан жаңы келген көрүүчүлөр айтып атат, маданият каякта, уят каякта депчи. Эми бул нерсенин деле уяты жок болуш керек. Сиздер деле үйүңүздөрдө ошентип айтасыздар да, боктучу, бок деп, анан кык деп айтылмак беле. Мисалы, эми бул уйлардыкына баягы мал жандыкка тиешелүү болгон үчүн айтып атабыз да биз. Бирок кык башка нерсеге айтылат да, ал кургак болот. Бок болсо бок деп эле айтылат. Ал эч нерсе бир уяты жок деп ойлойм. Так, буларга эми декабрдын аягында 3 ай болот дедик. Азыр анан көп суроолор болуп атат комментарийлерде. Булар канча жем жеп атышат депчи, күн сайын ушул биринчи кирген партия 3 кг жемден жеп жатат. 3-чү айында. Декабрдын айы менен аягы менен толукталат 3-чү ай. Биринчи айында 1 кг, экинчи айында 2 кг, 3-чү айында 3 кг арпа жем жеп жатышат да. Жемден арпа эле беребиз, болду. Нарын өрөөнүндө биз жакта арпа гана эң популярдуу. Башка маданият, культура деп коет го, башка жүгөрү, буудай же болбосо башка нерселер, аларды алып келсек деле болот, бирок транспорт чыгашалары алар кымбат болуп калат бизге келгенде. Эгер деле өзүңдүн машинең болбосо. Ошол себептен биз жактагы эмне өссө ошону менен багабыз. Анан булардын жеми эң биринчи колдогу жем арпа жем. Анан мындай да суроо болушу мүмкүн, булардын алдына эмне себептен баягы баштаганда эле көптөп жемди бербейсиң, каалашынча төгүп салбайсың деген сыяктуучу. Эми антсе деле болот, бирок көптөгөн факторлор бар да. Ал факторлор аябай бир жакшы ролдорду ойнойт. Эмне себептен дегенде, булардын эт багытындагы генетикасы жоголуп кеткен. Эт багытындагы мисалы жана ангус, герефорд, казактын акбашы деген сыяктуулар 1,5 кг, 2 кгга чейин салмак алып салса, булар болсо 800 грамм 1 кг салмак алат да күн сайын, тирүү салмак. Анан каалашынча жемди берсе, ал сыртка дагы айдашы мүмкүн. Бул баягы кийинки факторлор жөн эле кете бериши мүмкүн да. Ал канчасы ашказандан сиңирилип денеге тарайт, канчасы болсо сыртка чыгып кетет. Ошол фактор да бар. Анан үчүнчү факторлор болсо, булардын жемди көтөрүшү. 5 кгдан баштап салса, өмүрү кичинекей кезинен бери жем жеп көрбөгөн бука ал жемди кабыл алгандан кийин ичи шишип кетет. Аябай чоң болуп шишит дагы, анан бир заматта жарылып өлүшү мүмкүн да. Ошол фактор да бар. Эң кооптуу болгон фактор. Аны дагы абайлаш керек. Акырындан көндүрсө болот. Эми жей алышынча деле берсе болот негизи, бирок биринчи айында баягы акырындан баштап көндүрүш керек да. Себеби дегенде жемди кабыл алгандан кийин ошол жемге ашказан көнө баштайт да. Анан ошол жемди сиңириш үчүн бактериялар иштетилип чыгып ашказандагы, анан жемди сиңире баштайт. Анан ошондо көнүп баштагандан кийин акырындан берип баштаса болот.
Анан ичтери көбүш мүмкүн да булардын. Ошол себептен ошолорду байкаш керек. Ичтери көп көтөрө албайт да кээ бирөө жей берет, жакшы көтөрүп кетет. Жей алышынча берсе болот. Дагы кийинки факторлор финансы маселеси. Эмне себептен дегенде биз жемди баягы ченеп, эсептеп даярдайбыз да тоюттучу. Анан мисалы 100 тонна, 200 тонна жем даярдап алып, каалашынча деле берсе болот да. Ошол жемди эсептеш керек. Канча менен айланып атат, канчадан жеп атат күн сайын депчи. Анан килограмм кошкондору кандай, актап атабы, актаган жокпу деген дагы бир факторлору бар. Ошонун баарын эсепке алыш керек да. Анан жөн эле аларды эсептебей эле ура бергенде болбой калат. Жана базардан баасы чыкса алабыз деп атпадым беле, ушул ак, анан могу кызыл, анан аркы ала, ошону алдык. Эми кымбат эле болуп атат негизи. Буларды бааларын көрбөдүңүздөрбү өзүңүздөр? 47 миң, 50 миңдин тегереги болуп атат, ама ошол тегеректи биз деле алдык. Анан жаңыдан киришти, акырынан чөп жатышат. Жемди болсо асастан баштайбыз буларды. Анан булардын мөөнөтүн эми күтүш керек көпкө чейин. 7 ай, 8 айга чейин балким күтөбүзбү байкайбыз. Чөп жемдин жетишине жараша кетип, ошого чейин кармап турабыз го дейм. Жакшы букалар экен. Келер менен эле дароо жемди жешти. Эмне үчүн майдаларды алып атасың, чоңдорду эмес деген дагы суроо болушу мүмкүн. Чоңдор аябай эле кымбат болуп атат. Тай букалар алар 65-70 деп кетпеди, даже 60ка деле жакшы тай бука деле келбей калды. Жакшылары 70 деп турат. Эми алар дал келбейт да, өздөрүнүн салмактарына, тирүү салмактарынан баасы келишпейт да такыр. Ошол себептен ушуларды алдык. Майдалардан булар чоңойт да күтүш керек кичине. Азыр ходовой ушулар болуп атпайбы, ушуларды алып келип атышат. Эми бүт байлаган кишилер деле муну күтөт да, баары 1 жылга чейин байлашы мүмкүн кээ бирөө. Көп учурда эми көп мөөнөткө байлашат да, чоңойтуп анан эле кетирбесе. Мынакей ушул үчөө деле наркылардай болуп келген, нар жакта тургандардай. Анан бир айдан өтүп калды го дейм байлоодо турганына, 1,5 айдай чоңуп кетишпеди булар. Наркылардан чоң да, кыйла чоң, бирок баалары деле ошол баалар менен алынганда 46, ошо 47-nin тегереги болчу да ушулар деле. Бирок булар 1 айдын ичинде өсүп кетти да. Бул үчөө болсо булар деле ошол баада алынган, бирок булар 2 айга чукулдап бартат го дейм мөөнөт. Анан булар да чоңоюп кетти да. Анан тай букаларга чукулдап бартат булар. Бойлоручу анан өсөт да, булар өсчү. Бойлору чоңойт да. Мынакей ушулар баягы биринчи партиялардан да. Мейли достор, эмки видеолордо жолугабыз. Каналды жаңы көрүп жатсаңыздар, катталыңыздар. Көрүшкөнчө эмки видеолорго чейин.